Assalamu alaikum достор. Баарыңыздарга Америкадан жалынды салам. Биз Нью-Джерси штатындабыз. Көчө күнү Нью-Джерси штатында бир күн кечке жаан жады. Бүгүн болсо жаан токтоп, кичине шамал болуп атат, кичине суугураак. Бүгүн Америкада 20 январь, 5-күн. Тракты оңдой баштадык. Эртең мененки саат 10. Мына артымда өзүңүздөр көргөндөй механик жигиттер келди. Бирөөсү менин мекендешим Түгөлбай деген иним болот экен. Өзү Нарындан болот экен. Экинчиси болсо бул механик, главный механик. Аты Александр экен, Беларусиядан болот экен. Түгөлбай иним 1 жылча болуп калган го бул жакта келгенде. Келгенден баштап ушул бая шапта иштеп механик болуп иштеп атат. Александр менен сүйлөшкөндө Александр Америкага келгенине 1-2,5 жыл болуп калыптыр. Азыр сиздерге бардык нерсени көрсөтөбүз, жигиттердин инструменттерин көрсөтөбүз, эмне машина менен жүрүшөт, анан оңдоп атканын жүрүп, анча-мынча интервью алабыз достор. Видео кызык болот, аягына чейин көрүңүздөр, каналга катталып коюңуздар, жакшынакай маалыматтарды сиздерге берип турабыз. Бул жака жигиттер пикап трак менен келди, бул жумуштун машинасы экен. Мына артында лежак жатат. Ушундай пикап трак экен. Өзүңүздөр билгендей, Америкада пикап трактар абдан популярный. Анткени бул жакта көбү стройкада иштешет, ар кандай жерде иштегенде көптөгөн инструменттерди аркасына салып, ичине болсо баягы жумушчулар отуруп алат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Форд экен. Мына жигиттер дагы мына полевой условияда иштегенде бүт инструменттерин ала келиптир. Мондай пластмассовый ичинде бүт инструменттер бар экен. Ачкычтардын түрлөрү, размерлери менен эмне деген ачкычтар? 33 дейт, 35 дейт. Болгаркалар, ар кандай головкалар жакшы иштеп атышат. Эски компрессор чыкты, жаңы эле чыгарышты. Мына Александр чыгарды. Могул жерде болот экен. Бул жакта болсо жаңы компрессор келген. Ушул жаңы компрессор салынат. Бул эскиси. Мына азыр эски жөнүндө азыр Александр түшүндүрүп берет. Что случилось с старым компрессором? Разлетелся компрессор, заклинивает сам компрессор и срывает шестерню, откручивает гайку. Компрессор полностью не работает, непригодный. Короче, непригодный. Этот уже вытащили, непригодный выкидываем. И этот новый ставим, да? Да. Хорошо. Достор, биз деген тракты жасап бүттүк. Азыр деген шапка алып келдик. 1 сааттык дагы бир жумуш калды. Ошол жердин жасап бүткөндөн кийин жолго чыгып кетем. Флориданы, Тампаны көздөй. Азыр мен сиздерге эртең менен келип, тракты жасап, жакшы жумуш кылып берген иниме абдан чоң рахмат айтам дагы. Сиздер менен азыр тааныштырам. Аты Түгөлбай, нарындык жигит болот. Мен да Нарында чоңойгом, анча-мынча акцентибиз да окшоп кетиши мүмкүн дегенде. Анда Түгөлбай инибизге сөз беребиз. Ассаламу алейкум достор, баарыңыздарга салам. Америкадагы, Кыргызстанда жүргөн бардык мекендештерге салам. Ошол Алмаз байкенин трагын буюрса, ошол турган жеринен оңдоп, азыр биздин шапка алып келдик. Тракты көрсөтүп койбойсузбу? Мен деген эме кылгам, жана дагы кичине анча-мынча тарткам, видеонун аркасына кошуп койсок болот, бул эменичи. Мына тетил жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, кызыл машка күтүп турат. Азыр могул жерден бир трейлер жылат, анан ичине киргизебиз. Артта дагы өзүңүздөр көргөндөй трактор тизилип турат. Азыр трейлерди дагы жазачу, маячудай жерлери бар экен, трейлер жазайбыз, тракты жазайбыз, анан Алмаз байкени буюрса жолго 1 сааттын ичинде буюрса жолго коюп беребиз. Анда мекендештерге кызык болуш керек. Азыр Америкага келем деген жигиттер, карындаштар көп да, Россиядан, Кыргызстандан. Анан Америка жөнүндө кичине эме кылбайсыңбы, сөз кылып бербейсиңби, өзүң менен тааныштырып, каяктык болосуң? Америка жөнүндө менин өз келгениме 1 жыл жакындап калды буюрса бир.
1-2 айдын ичинде ушу 1 жыл болуп калат келгениме. Ошо келгенде баштап эле ушул трак сферасында эмгектенип атам. Жакшы буюрса, жакшы эле. Келгенде, конечно, өзүнүн кыйынчылыктары болот, ар кандай келе калганда эле баары жумуш табыла калбайт. Азыр жумуш таппай жүргөндөр да абдан көп. Азыр жумуш арзан жумуштарга иштеп жүргөндөр да бар. Квартира маселеси бар. Проблема болуп калышы мүмкүн, бирок кыйынчылык болот, эми ошол кыйынчылыктарды жеңе билиш керек, чынбы? Любой эле Россияга барсаң деле кыйынчылык болот, Америкага келсең деле кыйынчылык болот. Европага барсаң, ал жакта өзүнүн кыйынчылыктары бар дегендей, биякта да өзүнүн кыйынчылыктары бар. Келе калганда эле баары ойдогудай болуп кетпейт, жумуш издеген моменттер болот, ар кандай ситуациялар болот. Бирок жумуш таап, иштеп, ушинтип эмгеп кылсаңыздар болот. Биз дагы билебиз да, көп мекендештер менен сүйлөшүп жүрөбүз. Ушул механик болуп иштеп, жеңил машинаны оңдой турган өзүнчө сфера бар, тракторду оңдой турган шаптар бар. Ушундай механиктер, жеңил машина оңдогондор бир арзаныраак болуш керек да. Арзаныраак алат болуш керек, маянылары, например, 120, 150 болуш керек. Көп угабыз, ошо трак оңдогондордун зарплатасы күнүгө бир 200-дün тегерегинде болот депи. Бирде өйдө болуп калат. 150, 200, ар кайсыл жерде ар кандай айлык төлөнөт. Эми көбүнөн угабыз, ошо трак оңдогондор где-то күнүгө 200, кээ бир өйдө болуп калат, кээ бир дылдый болуп калат деп. Стройкада иштеген көп балдар менен сүйлөшүп көрдүм, Бруклинден, алар да 200 деп атышат. Эми иштесе болот, эми азыр кичине кыйынчыраак болуп атат, кыйыныраак болуп атат Украина согушу башталгандан кийин. Украинецтер да көп келип атат да. Азыр каякта турасыңар? Филадельфиянын өзүндө. Азыр Филадельфияда. Иштеген жумушубуз Нью-Джерсиде. Азыркы биз турган жер Нью-Джерси, Пенсилвания район. Ушул жерде эмгектенебиз. Азыр туугандар менен турат экенсиң да? Азыр туугандар менен комнатага $500 төлөмөй. Өзүң жаңыз турасың бир комнатада, Жакшы, машина сатып алдың беле бул жака келгенде? Машина алгам, машина алганыма бир 2-3 ай болуп калды. 2-3 ай болуп калды. Биякта машинаң болбосо да болбойт, анткени жумушка барып келгенде биякта общественный транспорт жок эсе да. Машинаң менен эки жака магазинге барсаң дагы, ошол эле жумушка барсаң дагы машинаң менен ар бир кыймыл аракетим бар машина аркылуу да. Машинаң жок болсо биякта болбойт да. Машинаны канчага алып атат примерночи? Жигиттер, бияка келген жигиттер. Бияка келген жигиттер машинаны $3000 өйдө мындай более-менее эки жака айдай турган машина алса болот. $5000, $6000 ушул. Мен да көп айтам ошо. Чикаго келген жигиттер машинасы жок окат болбойт деп. Өзүңүздөр көрдүңүздөр го. Түгөлбай иним айтып атат, даже Филадельфияга келгенде машинасы жок эки жака чыга албай каласыңар. Жакшы бир жумуш тапсаңар дагы жумушка машина менен барыш керек. Магазинге, банкка, выходной күндөр эс алып бир жака чыгам десең дагы машина керек болот. Жакшы. Дагы эмне жөнүндө сүйлөшсөк болот? Филадельфияда мекендештер акырындан көбөйүп калат, Мен да көчөгөн эки мекендеш менен сүйлөшпөдүм беле. Сүйлөшкөндө алар 14 жылдан бери жашашат экен. Эми силер жаңы келдиңер. Алар айтышат, биз жаңы келген учурда аз болчу дейт да. Мекендештер азыр аябай көбөйүп кетти дейт, Келгендер. Азыр көп келгендер. Тааныштар дагы келгендер бар жакын арада. Группалаштардан бар. Жакшы. Жумуш жагып атабы? Жумуш, жакшы жумуш. Кандай иштейсиңер? 5 күн иштейсиңер. Суббота, воскресенье эс аласыңар. Биз бир эле күн эс алабыз, субботага чейин иштейбиз. Субботага чейин иштейсиңер. Бир күн эс алабыз. Жакшы, бул жакта дагы компанияда Артур Логистикс болуш керек. Артур Логистик. Бул жакта да көп мекендештер иштейт экен, механик болуп иштегендер мекендештер бар экен. Трак айдап иштегендер да бар. Трак айдап иштегендер. Фирманын трактору. Бул жакта офисте отурган, диспетчер болуп иштегендер бар экен. Кыргыз балдар иштешет, балдар кыздар иштешет, диспетчер болушуп. Жакшы. Ошо биз дагы анча-мынча маалымат берип коелу дедик. Мекендештерге абдан чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Бизге абдан чоң жардам беришти. Биз эми үстүртөн угуп жүргөнбүз да. Биякта мекендештер көбөйүптүр, мекендештердин кафелери ачылыптыр, халал кафелер бар экен, магазиндер бар экен. Бири-бирине жакшы отношение жасашат экен, ынтымактуу экен. Абдан ыраазы болдум. Көптөгөн мекендештер поддержка кылып чалып атышты, келип кетели деп, тамак алып келип атышты. Мына Кудай буйрса азыр тракты оңдоп бүтүп калдык. 1 саат, 1,5 саатта жолго чыгып кетебиз. Анда Түгөлбай неме
жакшынакай калоо тилек каалайбыз. Ден соолугу чың болсун, ишине ийгилик каалайбыз. Бойдок жигит экен. Нарындын каягынан? Куланак. Айылына чоң салам Нарынга. Мына жаңгыз келиптир, эми жаратканыбыз бир жакшынакай жар таап берсе, жакшынакай үйлө куруп деп аста койгон ойлору аткарылып, Буюрса. жолуң ар дайым ачык болсун. Достор,